Ысык көл азыр ушинтип кор болуп, кар болуп отурат. Жылмооздай болуп турат ошолор. Ушу 17 гектардагы бактын бардыгын кыйратып, кууратып салсаң, штраф жок. 600 бак куурап калыптыр. Куураган дарактардын аллеясы деп койсоңуздар болот. Марттан бери бирөөбүз да зарплата ала элекпиз. Көп нерселерин мен өзүм деле билбеп турмун. Бир күн иштетип, эртеси увольнять этип салды. Бул жерде келип, ужас кино тартыш керек. Президенттин атын сатып, мен ошонун кишисимин дегени болду. Сиз 10 000 долларды алып барып бергенсиз. Чагайгандай деп коебу, калп. Канча жылдан бери двоевластие болуп келатат. Бир тараптуураак болбойсуңарбы? Баягы депутаттар айтмакчы, Талтайбай дегендей. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Так, туугандар, биз азыр мына Чолпон ата пансионатына келдик. Анткени Чолпон атада бир нече жылдан бери токтобогон ызы чуу бар. Бул дагы профсоюзга карайт. Кече жакында ушул пансионаттын директору өзүнүн айласы кеткен да, айласы кетип, ошол профсоюздун жетекчилигине каршы өзүнүн видео кайрылуусун тараткан. Анан ошодон улам бул жакка келип отурабыз. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаясыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96 +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Эжеке, сиздердин баягы күнү өзүңүздүн видео кайрылууңузду көрдүм да. Анда көп нерсени айтыпсыз. Ошону негизги мазмуну эмне өзү негизги эмне себеп болду ошол кайрылуу менен чыкканга? Биринчиден, ошо биздин президенттин атын сатып, мен ошонун кишисимин дегени болду. Анан кийин жумушка алып атканда Тумаковдон. Анын деген кишилери бар, өзүнүн подставные лица дейбиз, эмне дейт аларды. Иш кылып жакын кишилери. Момунча акча бересиң, баары беришет, сен да беришиң керек деп. Жанымды койбой койду жөн эле. Бол эле бол эже, таап бер, же болбосо бул деген акча сотторго керек болот. Тиги Тумаков деген Токобаева менен соттошуп атат. Ошо сотторго беребиз ошол акчаны. Анан кийин советте отурган ар бирөөнө беребиз деп ушинтип айткан. Айланасындагы кишилер дегенде кимдер сурады? Эми мен аларды азыр айтпай кой турайын. Макул, айтпай туруңуз. Бирок алып барып бергенде ким алып барып берди? Кандай абалда берди? Мен алып барып бердим. Ошолордун бирөөсүнүн машинасына отурдук. Мен да машина менен бардым. Мен жанымда да 2-3 киши бар болчу, алар да көрдү. Чогулткан кишилерим да бар болчу. Ошол сумманы. Тумаковдун өзүнүн колуна бердиңиздерби? Тиги кишилерге бердим. Алар деген ошо Тумаковго беришти. Далилдерим кандай десем, мен менен чогуу андай крупный сумма менде жок да өзүмдө. Анан кийин мен менен чогуу ошол акчаны чогулткан жанымдагылар бар. 10 000 доллар жөнүндө сөз кетти да. Сиз 10 000 долларды алып барып бергенсиз. Ал акчаны каяктан алгансыз? Көбүнчөсүн карызга алдым, өзүмдө бир аз бар болчу, көбүнчөсүн карызга алдым. Карызга алган кишилерим деле билет менин каяка ошону алганымды. Дагы жакшы, азыр алар унчукпай турат, эми болгондо бересиң депчи. 10 000 доллар алган машинадан да очпайбы, Ыдырыс мырза? Далилдеп берсин. Сиз адилеттүүлүк катар далилдешсин, мен кайсы жерден эмнени алып турмун? Эми алардын көзүнөн эле көрүнүп турат. Эгерде мен даже мынтип айтат элем да, буларды бир жана детектор лжи деген бар эмес беле? Ушу бир мыйзам чарптуу ушакка отурузуш керек болуп калды да. Анда эгерде мен 10 000 доллар ала турган болсом, мейли. Анда бергендин да бир жоопкерчилиги бар да кылмыш жаза кодексинде. Анда ушул жерден эле арыз жазып, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук кызматы бул коррупция боюнча өтө катышты деп атат. Ошол жерге жазып келсе эле эшигимди тебип эле кирип келишмек да. Эмне үчүн? Же болбосо машинадан деле, көчөдөн деле кармап отушпайбы?
эмнеге ошондо жазбайт? Мисалы үчүн да, жанагы Сакина эже шылтып атпайбы, ай силерди кубалап жиберет, ай митинг кылалык, мындай тиндей кылалык деп бир арызданып баарын кылып көрдү. Биз айтып атабыз чогулттук элдерди. Мисалы ошол чогултуп келген элдердин айрым 2 адамы, 3 адамы айтып атат. Эгерде сиздер инвестиция алып келип, биздин кетирген чыгымдарыбызды эле төлөп берип чыгарып койсоңуз, биз эч эмебиз жок дейт. Акчабызды эле алып алсак болду деп айтып атышат да. Анан мисалы мага бир ташмат келип атат. Мисалы үчүн инвесторлор көп келип атат. Азыр аябай көп келип атышат да. Мен мына атайын ушу тактан алып алгам, досканы ушу жерге чийип берип баарын түшүндүрөм. Анан Чолпон атанын ичиндеги болгон абалды да түшүндүрөм. Ай урматтуу инвесторлор, ушу жерге биздин адамдар келип калды эле. Туура эмес болуп ушундай акчалары кирип калып ушу ортодо туруп калды. Алардын да кызыкчылыгы бар. Десек, алардын айрым келбесин алар айтып атышат. Баягы чоң акча да алды. Проблем жок. Бизге жана квитанцияларын көргөзсүн, эмне иштерди аткарды, кандай болду, ошону эле канча акча чындыгында коротушту. Ато бар да, бирөө мисалы үчүн бир миллион сом коротуп туруп, мен деген 2 миллион коротком деп коюшу мүмкүн, 3 миллион коротком деп коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн ошолордун баарын базар баасын карайлык. Бага дүкөндөн бир нерсени сатып алсак деле анын баасын көргөзөт да. Анын баарын көргөзөлүп, эч эме жок дейт бул жерде, талаш жок. Акчасын төлөп беребиз, эмесинен чыга берсин. Алар ошого деле макул болуп атышат. Демек ошол жол менен чечилет. Ошол жол менен чечебиз. Ал жерден чыкпаш керек. Мага койгон дооматтардын бири бул баягы чалай кандай деп коелу, калп. Себеби дегенде мен ал кишини тааныбасам, мен аны эмнеге чакырам? Ушул жерде эле бир аял киши жүргөн. 2-3 сапар кирет, мен кайсы киши келбесин баардыгын кабыл алам. Бул коомдук уюм болгондуктан биз милдеттүүбүз баардыгын кабыл алып, анын чогуу жайын угуп, мүдөөсүн угуп, анан узатабыз. Бизге караса жооп беребиз, бизге карабаса тиешелүү жагына көрсөтмө беребиз ушак. Келип ушу жерден таанышып калып эле, анан ал киши айтып калды, менде 68 миллион долларлык инвестициям бар. Биз ушу сиз боюнча угуп жүрөм, жаш экенсиз, азамат экенсиз, жакшы экенсиз, иштеп атыптырсыз. Ушул жерге мени жолотпой койду деди да. Канча жылдан бери суранам. Мен өзүм ушу Чолпон атанын тургуну болом, шаарынын. Деле бир суранам, мени жолотушпайт, шапка сурашат, ушинтип жолотпой койду. Анан адилеттүүлүктү издеп сизге келдим деп ушу жерге келет. Анан кийин ушул мен тааныбайм, анан бул жерде дагы баягы башка адамдар бар да, директорлор. Анан ушул жерге бир Шамил Курман иштеген бир адам келип калды. Азыр бизде санатория Кыргызстандын директору. Анан ошол айтып калды, бул ушу бизде бир командада жүрдү эле, тың аял киши, жакшы бир көңүл буруп коңузчу деген сөзүн айтып эле кеткен. Болду. Коррупцияга каршы бир уюмда иштеп жүрүптүр. Ошондой эмеси бар экен. Анан мен ошонусун да айтып калдым. Ошондой болсо бир жакшы иштеген эме го деп. Бирок ошол жерден эле дароо эле өзүн айткам. Эжеке, туура түшүнсөңүз, сиздин уже жаш курагыңыз эме кылып калыптыр. Азыр бизге коюлган көп мындай таасир бар, ушу жаш куракка тийишип атат. Мен сизди кое албайм деп бир сапарында айткам. Десем, анан айланып отуруп, анан бунун кызы бар экен, ошо кызы санаторияда иштеп, тажрыйбасы бар экен. Анда кызын коелуп, кызыңыз иштесин. Бирок мейли кызыңызды мыйзамдуу кылып, эме кылып, бирок сиз өзүңүз көзөмөлдөп, патриот катары иштеп бериңиз деп ушундай биздин макулдашуубуз болгон. Ага макул болот. Макулдашып, анан жана инвестициясы боюнча да айтат. Биз өзгөчө ушу инвестициясына мындай көңүл буруп калдык да. Балким чын эле адам ар кандай болот да, жөнөкөй болуп жанагындай көрүнгөнү менен баягы инвестициям бар, мынча десе. Жөнүндө дагы ал айтты. Бирок ал айтып атат, мен алып келдим инвесторлорду, а бирок жанагы алар мына профсоюз менен эч кандай мамиле курбайбыз, анткени бул уюмда мындай скандал көп. Анан бүгүнкү бирөөнүн чечимине эртеси башкасы каршы чыга берет. То есть мындай ишенимдүү партнер деп эсептелбейт. Ошодон улам мен алып келе алган жокмун деп айтты да. Ошентип түшүндүрдү аны. Адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек. Андай дагы бизде кептер бар, туура андай кептери да бар. Бирок азыркы мына ушул акыркы убактарда, мына ушул 1 жылдын аралыгы болуп калды. Бийлик баягы бул жерде туруктуулук болгонуна байланыштуу, мамлекетибизде тынччылык, туруктуулук орноп калбады. Көп ишеним артып баштады. Эми мен баягы темабызга жакыныраак айта турган болсом, ошентип сүйлөшүп, анан ошол эжебиз ошока кирип калды. Эми чындыкты айтышыбыз керек, баягы акыр чикирин тазалап, ишти жазлап, актап, сырдап, баягы эмесине өзү жакшы кийлик баштады. Анан жакшыланган күндөрдүн биринде эле Улан Бекиевич, эми сиз мына биз жазып атабыз, жанагы ката иштердин баарына бизге фонд деген бар. Жана эмгекчилердин ден соолугун чыңдоодон акча бөлүнөт эмеспи? Ошол жерден акча которуңуз депчи. Анан кийин сиз мага обещать эткенсиз, сиз мага убада бергенсиз, анан элдин көзүнчө сиз ошону аткарбай жатасыз. Сиз мага акча которуп бериңиз, баланча миллион сом. Мен бияктын баарын жасап ийем деп.
Анан ал биздин эжебизге баардык процедурасын түшүнгөн. Ал өзү баарын жакшынакай эле билет. Мурда ошол башкармалык кызматтарда иштебептир, жөнөкөй жумушчу болуптур, ошо прачкада иштеген экен, администратор болуп иштеген экен. Эми баягы жашы келип калганына байкуш баардыгын түшүндүрүп бердим. Ал мындай болот, штатный расписанияны бекитишибиз керек, ал макулдашылат, аны мен чечпейм, ал биздин уставдын негизинде баягы совет болгондон кийин ошол жактан чечилет. Анан ошондон сиздерге акча бөлүнөт деп. Анан ал жанагы бир эле эмени бетине жабынып алып эле карманып алды, сиз деген келип алып обещать эткенсиз, минткенсиз деп. Ал сөз мындай болот. Биз баягы тазалап эме кылганда өзүбүз бардык да, жетекчи катары барып көрүп, эжеке жакшы иштеп атасыз, баары жакшы, азаматсыз, ден соолукта болуңуз, буларды тазалап атасыз. Эми баягы кара жумуш да, актамай, шыпырмай, тазаламай, жуумай дегендейчи. Анан ошол жерден мына баягы инвестицияларыңыз буюрса келип, бул коттедждерди түзүп, шартты койсоңуз, анан биз жана штаттык бирдикти бекитебиз дагы. Мен дароо эле президиумга киргизем. Бизде президиум деген орган бар. Бул баягы аткаруу органы, андан кийин совет, андан кийин ал акча бөлүнөт. Анан акчаны өйдө жактагылар бөлөт. Акчаны ошолор чечет. Деп ошондой сөз болгон. Ал эми буга чейинки жанагы нерселерди биз эме бир кароолдо илгери иштеген экен биздин жумушчуларыбыз. Ошол иштеген жумушчулардын айлык маяналары бар экен, ала албай жүрүшүптү. Анан ошол айлыктарды беришибиз керек деген сөз болгон. Аларды биз беребиз депчи. Анан эми ошонун содержаниясына анан жанагы кыскасы инвестициясы жок болуп калды да. Эми ал калп болуп калды, бышпай калды. Эмне кылабыз? Анан майда чүйдө жанагы баягы өзүңүздөр билесиздер, көл жергесинде ошол жанагы түндүк бетинде, күнгөй бетиндеги айылдардын баардыгы эле жай мезгилинде иштеп алышат булар. Киши киргизишет, акча тыпыры, тыйын тыпырын таап окатын кылышат. Анан ошондой эле анда эми ошол нерсеге өтөлүк жок дегенде баягы кичине акчасы барлар влажить этип ошол жерге салып, актап сырдап 1 жылдан 2 жылга чейин бизде эмебиз бар, баягы положение деп коебуз. Ошо көргөзүлгөн менен ошол жерден тыйын тыпыр түшсө, То есть ижарага берип, салыгын төлөп, анан ошол жерден акча берсе ошого силер зарплата алыңыздар деп ушундай бизде сүйлөшүү болгон. То есть өзүңөрдү баккыла. Өзүңөрдү өзүңөр баккыла деген. Вот туптуура айттым ушул жерден. Андан кийин эле баягы оборот башка жакка айланды, сөздөр көбөйдү. Эми мен буну мындай жыйынтыктап айта турган болсом, бул жерде деле бул кишилер бул нерсеге барбайт эле. Бунун уюштуруучулары бар. Мен өткөндө дагы ушу бул жерге бир журналисттер келип кетти. Аларга да баардыгын ийне жибинен берип түшүндүрүп бергем. Эми алар кандайдыр бир тилекке каршы эригип коюшту, же аягына чейин чыкпай коюптур. Анан эми өздөрү эме кылыптыр, эми аларга до эме кое албайм. Анан ошентип бурмалап, кыскасы анан булар күнөөлөп башташты. Анан күндө келип чыр-чатак айланып баштады, акча сурап баштады. Акча бер, акча бер, акча бер. Ким барбасын, акча бербей атат, минтип атат, профсоюз бизди издемedi. Анан иш жүрбөй калды, болбой калды. Анан текшерүүгө бардык, барганда баягы эмгек кодексинде бар да. Жумуш ордунда 3 саат отурбаса, демек баягы эч эмеси жок болсо аны баягы жумуштан алганга туура келет. Ошондой акт түзүп туруп, анан биз кызын жумуштан алганбыз. Анан жумуштан алгандан кийин, естественно, баягы апасы дагы иштөөгө эмеси жок болуп калат эле да. Анан ал жерге көрсө баягы биздин жергиликтүү деген баягы биякта местный өзүбүздүн байкелер, ошо кичине бир аз тыйын тыпырлары барып, кирип ошол жактан баарын акчасын салып, канализацияны жасашыптыр азамат. Мына ошолор эле сиздердин алдыңыздарда эле өткөндө келип кетишти, келип толугун мойнуна алып баарын айтып кетишти, чындыкты. Ошолордун бир экөөсү да айтып калды, ушу биз акча бердик эле доллар менен деп, тиге беришкен экен да. Анан бирөөсү айтты, ошо мен берген доллардын бирөөсүн бир жерге жумшады деп айтып калды. Бирөөсүнө урушубуздун башы эмеден да чыкты. Ар бир биздин жанагы санаторияларыбыз өздөрүнүн ишин алып барып, жанагындай биз куруу иштерин жүргүзүп атканда 50 миңге чейинкисин өздөрү аткара берет, 50 миң сомдон өйдөнгүсүн биз менен акылдашат. Эгерде мисалы бул бир ажаткана куруп атып, ошол ажатканасы сметадан чыгып кала турган болсо, 100 миң сомго көргөзүп туруп өтүп калса, сөзсүз бизге кайра кат түрүндө кайрылып, менин ажатканамдын мисалы үчүн акчасы көбөйүп баратат деп бизге кат түрүндө бишке. Ошону сурап баштадык. Иш кылып атасыз, абдан жакшы. Мисалы үчүн сиз мага азыр акча берип атасыз, мен бир жумушка алып атам, сөзсүз мен сизге квитанция беришим керек да. Мен ошол квитанцияны сурадым. Кана квитанцияңыз бериңизчи десем, чычалап кетти дагы, уруш ошондон башталып кетти. Квитанция жок. Мына тигил балдар өткөндө келип атышат, ушул мен адилеттүүлүк үчүн жакшы болот эле, ушундайларда келип берсеңиздер, колдорунда квитанциялары жок. Эми ал балдар квитанциясы жок, кантип эме кылат? Анан алар бирөөсү 5 миң доллар берген экен.
Анан ошол жерде бирөөсү То есть ал 5000 долларды берип атканда ал эмне үчүн берет алар? ал жанагы сиз акчаны берсеңиз, мен бул жактагы жанагы строительный работаларга жумшайм деп алган экен да. То есть демөөрчү катары же Жок, демөөрчү катары эмес. же партнер катары? Ижаранын акысы деп алган экен. Ижаранын акысына ушуну бериңиз депчи. Мейли, эми ижаранын акысын алган күндө дагы ага квитанция бериш керек эле да. Эчебиз квитанция ошондо мыйзамдуу болот. Жок, акча кириштелип чыгышталыш керек да. Туп-туура. Мына уруш ушундан башталды. Акчаңарды мен кайтарып берем дегенде, анан бат эле өчүрүп салды да Томаков. Сиз аны жазып калганга үлгүргөн жоксуз? Жок, үлгүргөн жокмун. Сразу эле удалять этип салды да. Ал билип калды, байкап калды мен запись кылып аткандарымды. Бирок көбүн запись кылып алдык. Биз биринчиден бул азыр жана коюлуп аткан дооматтар боюнча биз өзүбүздүн доо арыздарыбызды дайындап атабыз. Эми пикирге келишип, чогултуш керек да, аны дагы арыз жазып, сотко кайрылып, соттон чечишебиз. Бул баягы профсоюздун колунда турган мүлк кантип жоголуп атат, кандай абалда турат, эмне үчүн профсоюздардын колунан пансионаттарды алып, аны мындай эркин башкарууга, же көп жылдык арендага, же болбосо жанагы биротоло сатууга чыгарыш керек дегенин себеби ушул жерде. Ошону азыр көргөзүп берейин. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы, жакшы. Кандайсыздар? Жакшы. Бул ошол Союздун маалында ушундай токтогон окшойт, ошол ойдон окшойт, а? Ошондой болот баягы. Кабыл алуу бөлүмү дейт. Союз ушул жерге келип, эме болгондо эле ошол ойдон токтоп калгандай экен. Ошондой. Айтып атпайм, бу тиги 15-жылдан бери иштеген жок. Анан кийин тиги канча ошо профсоюздар менен күрөшүп жүрдүк, ушул сатылып кетпесин деп. Сатыкка уже даярдап коюшуптур да, ушунучу. Сиз бул жердин директору болосуз, Ооба. Анан кийин канча жыл болду директор болгонуңузга? Марттан бери. 1-марттан. Как раз мен эмеде болчумун да, Баткенде болчумун, өзүм жумуштарым менчи. Мен деген антикоррупционное общественное объединениеде иштечимин да. Азыр деле ошол жакта иштейм. Анан чакырып калды. Чакырып, эже бол эмени принимать эткиле деди да, домодукту. Хорошо деп келип принимать эттик. Анан биякта деген же суусу жок болчу. Электричествосы жок болчу таптакыр. Канализация деген жок болчу. Ошонун баарын жүргүздүк. Канча гектар аянты? 17 гектар. 17. Дагы бир аз бар. 17 бирдеме да. Ошондо сатууга даярдаганда кандай даярдаган эми? Документально уже эметип коюшуп. То есть сунуш даярдалганбы, жана профсоюздардын эмесине, советине? Жок, советтин эмес. Бул отдельный кишилер эметип атканда, бул деген, муну деген начальник управления деген бар. Ошол, анан кийин картология бөлүмү дагы эмне ушулар? Анан кийин ошо курста болгон ушул жөнүндө жанакы председатель Кызаев деген ошолор баары эме болчу да, заинтересован болчу ушу сатылганга. Ошодан калп эле муну деген президент өзүнө алган атат. Анан кийин анын жолдошун кошуп ошентип сүйлөй берчи да, Тумаков деген. Кайсы президент азыр Садыр Жапаровтубу? То есть Садыр Жапаров ушуну алат экен деппи? Ооба, ошентип эле айта берчи. Анын керек болсо эмелери бар, телефонный запистери бар, ошону айтып аткан. Канча деген бак бар болчу. Ошол бактын баары куурап калган, көбү да. Где-то бир 40% куурап жок болгон да. Бул канализациясы Голубой Сыкульга туташтырылган болчу да. Анан Голубой Сыкульдун объему көбөйүп кетип, анан кийин бизге уруксат берген жок. Кошконгочу. Анан биз өзүбүздүн КНСыбызды салдык. Анан эми кантип иштейбиз деп, анан болгон кичине жарай турган коттедждердин баарын арендага берип койдук местныйларга. Алар сүйүнүп, ошонун баарын ремонттоп, ичи сыртын, бул кагжыраган байкуш жыгач эмелер да коттедждер. Булар уже бир 10 жылдан ашык сырдалбаптыр да, андан да көп болуш керек.
краскасын сууда ичти жөн эле, красканы сууда ичти. Анан кийин бирок ремонттоп, татынакай кылып алышып иштетишти. Ошондан кийин жакшынакай болуп баштаганда эле жанагы Тумаков деген эме келип эле, жок биз деген башка директорду коебуз. Анан кийин жок муну деген алган атат. Анан кийин тиги леди деген давление кылып атат. Леди деп кимди айтат эми? Леди деп кимди айтат? Ошо да. Биринчи ледини айтат эми, Ошо алган атат деп кайра айтып ошону. Анан кийин мана марттан бери бирөөбүз да зарплата ала элекпиз. Бизди койгондон кийин айтканда Тумаков 20 кишидей штатты толуктап алсаңар болот депчи, эмелерди, сотрудниктерди. Анан кийин канча барсак ошо штатты утверждать этпейт. Көрүнгөн шылтоону айтып, а элдер мына 7 ай болду. 7 айдан бери бир тыйын албай иштешти. Байкуштар патриот экен. Анан билбейм эми кандай болот. Анан жанагы ижарага берген эменин эсебинен ошол сизде андай эркиндик жокпу? Жанагы мынча адамды жумушка аламын, аны мына акчанын эсебинен жабамын, алардын айлыктарын деп ижарага берип же башка өзүңүздөр тапкан акчанын эсебинен ошол чарбалык иштерди өзүңүздөр чече берсеңиздер болбойбу? Болот. Бирок анын баары жетпейт экен да. Эме коттедждерди арендага берген, аренданы алып туруп биз жана айтып атпаймынбы? Водоснабженияны, канализацияны, тиги электричествоны кылдык. Ошол көбүн жапты да. Азыр деген почти 5 миллиондой болду да. Ошол эмебизчи. Расход. Ооба. Чыгаша. Ооба. Анан кийин азыр ошо эме менен жаап атып, арендага төлөнгөн акча менен жаап атып, азыр 1,5 миллион калды да. Ошону беришибиз керек. Андан тышкары элдин зарплатасын бериш керек. Ошону кандай кылабыз билбей атабыз. Аренданын акчасы жетпей калды да. Анан кийин булар деген эме махинация кылып, калп эле управление жоюлду деп Чынар Асакеевнаны жолотпой коюшту да. Вернее, бир күн иштетип, эртеси увольнять этип салды. Управление жок деп. Анан Минюстан көтөрсө, ошонун баарын Минюсттан дагы эле каттоодо турат. Дагы эле каттоодо турат. Бул деле мен билбейм, бул да аябай эме го, чоң нарушение. Бул эмнеси? Бул только аферисттер эле кылат мындай ишти. Ошол анан кийин мен жок, ал кызмат жоюлуп кетсе анда жана сиз айтып аткан ким? Тумаков ал кантип отурат анда? Ошо отурат. Мен билбейм, бошотпой эле отурат ошол жакта. Ошондо көл жетечей. Бул жерде ал өзү негизи мындай эменин имаратын карасак, жанагы профсоюздун кайсыл жерге барбаңыз? Ал жер мындай мышык ыйлай турган абалда. Анан ал жерде демек ойлойсуң да, бул жерде акча жок экен, эптеп-септеп элдирселдир жанагы күнүн көрүп атат экен ушу чалдар деп ойлойсуң да. А бул ошондой болсо, анан бул кызматты булар неге мынчалык жан талашат дейм да? Зарплаталары жакшы да алардыкын. Баягы жогорку кеңеште отурганда зарплатасын сурабадыбы Кызаевдин? Айтпадыбы? Канча дедилер ошондо? 50 миңге жакын болчу да, 47 миң дедиби ошондой. 47 миң деген эмне деген? А биздин мына 7 айдан бери биздин зарплатабыз 10 миң, ошону бербей атат. А мурун мен келгиче 6 миң экен. Тумаков бияка келип алып, аябай сөз бергенде, ой, зарплатаңарды көбөйттүм. Биз деген мана жакында чоң финансирование болот силерге, көп иштерди кыласыңар деп, бүт коллективди чогултуп алып ошентип айтканда, аны мен ойман чыгарсам бир жөн. Анан биз главный бухгалтер, зам, мен болуп барганда, ошактан да бир эмес канча жолу айткан. Финансирование болот жакында, ваш вопрос рассматривается деп. Эчтеке жок. Бул жерге келгенде биздики дагы аябагандай дефицит болгон бюджет. Өтө карызыбыз көп болгон. Ошолду бул жерде жылдап айлыктарын албай жүрүптүр жумушчулар. Анан ошондо кыскасы биз Чолпон атанын карызын кутулдук. Мен кыскача эле айтайын. Кутулгандан кийин анан ал жер токтоп турбаш керек да. Ал токтоп турса, кайра эле баягы салык өсө берет дегендей. Бизден Чолпон ата эс алуу үй боюнча айтабы. Бул ушу 7 жыл мурун токтоп калган экен да. 7 жыл мурун бул жерден ушу коллегиальный орган болгондуктан бул жерде коллегиянын чечими менен чечим чыгарышып, совет деп коет, жогорку бизди башкарып турган уставдын негизинде анан жаап коет.
Анан эми бул жерде айрым божомолдор айтылат. Жабылган себеби баягы атайын банкротство алып келген, же болбосо өйдө жактан команда келген, сатыштын бир белгиси деген сыяктуу сөздөр бар да, бирок так маалыматы жок. Анан ошол жерге кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук кызматы тарабынан, алар болсо баягы салыктан алган, налоговая служба, өзүңүз жакшы билесиз, кандай өндүрүштүк жай эмеси топтобосун, эгерде анын жери болсо, мүлкү болсо, ал салык жүрө берет. Ошол топтолуп отуруп 7 миллиондон ашык болуп кеткен да, 8 миллионго жакын. Анан биз жаңы келгенде эле ошо кылмыш иши козголуп, мына ушу сиз отурган жерге улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүсү келип, төраганы бул жерге отуруп, бизди баягы сурамжылоого алган, допроско. Ошол жерде анан биз обязательство жазып бергенбиз. Баланча убакытта биз бөлүп төлөйбүз деп. Кыскасы ошол биз жанагы Чолпон ата эс алуу үйүнүн карызын төлөгөндөн кийин, ал карыздын төлөнүшүнө улуттук коопсуздук кызматынын кандай тиешеси бар? бул мындай болот да. Баягы салык өсө берет. Анан мына бул бийликтин жаңы келгенине байланыштуу, анан баягы айлык маянаны көтөрүш керек. Пенсия баягы акыларды көтөрүш керек. Аны эмне кылат? Мамлекеттин бюджетин түзө турган, биз жакшы билебиз, бул бажы менен эле салык кызматы да. Ошонун жаны менен. Анан алар дагы Ысык көл району көп жылдан бери эле бул жерге коңгуроо кагып келет. Ай, урматтуу профсоюз, силердин объектилериңердин салыгы өз убагында төлөнбөй келет. Эгерде силер төлөбөсөңөр, анда биз активировать этип туруп, сотко берип, соттон чечим чыгартып, аукционго чыгарып, сатып, кертип, ошол түшкөн акчаны алып 7 миллионго чейин анда биз салыкты жабышыбыз керек. Эми ал баягы салык кодексинде өздөрүнүн процедураларында каралган. Ошондой нормалар бар. Анан биз эмне кылган? Бизге ошол төрагабыз менен келгенден кийин биринчи тапшырма карыз менен бул элдин айлык маянасын берүү. Ошол болгон. Башка пансионаттарда, мисалы баягы сиздер көрдүңүздөр окшойт. Ош пансионатынын жерин ошо мурунку директори сатып, анан айланып келип, өзү кайра ээ болуп калган да ошол сатылган жерлерге. Ошондой болуп, мунун баягы капталынан кесип алып сатып жеген учурлар жокпу? Бул ошол мурдагы ошол, то есть баштапкы өлчөмүндө турат, Ооба. Аракет кылышыптыр, айтып атпаймынбы, биз аябай мындай. Бирок аракет эми башталыптыр да, мындай. Жок, мурун эле башталган. Мен айтып атпаймынбы, 15-жылдан бери эле мен согушуп жүргөм, буяк сатылып кетпесин, кетип калбасын депчи. Ошондо эле даярдалган документтер. Сатууга даярдаптыр деп бир нече жолу айтып атасыз. Ошого эмне негиз бар? Ошо госак 3 ушул домодукту 3кө бөлүп коюптур да уже. И отдельно госактарды ошо территория. 3 госактысы бар. 3кө бөлүнгөн госактысы бар. То есть мунун 3 госактысы жок, 3кө бөлүнгөн госактысы бар. Эми түшүндүм. Демек аны бул целый бир мекеме болсо, аны кантип 3кө бөлүп коюшат дейм да? Эми ошо мен биз деген налоговыйга катталышыбыз керек болчу да мен келгендечи. Ана ошондо барып управленияга сурагам. Оказывается, кызыл китеп керек экен да. Мага кызыл китептерди бергиле, биз тияка катталалы депчи. Ошондо тиги Тумаков эмесинен алып чыгып, сейфинен берген да, ошо 3 госак болчу. То есть азыр сизде барбы алар? Жок, менде жок. Кайра сурап, жанталашып, сурап алып келдим. Жок дегенде копиясы барбы сизде? Жер 3кө бөлүнүп, 3кө бөлүнүп, 3 башка эни код алыныптыр. Ал деген сөз, бул жер 3 башка деген сөз. Азыр эми бул жерде алдыда көп жумуштар турат окшойт, анткени булардын бардыгын сот аркылуу жокко чыгарыш керек болот. Мына бардык катар номерлары дагы бар. 11 31 11 11 31 12, мунусу башкачараак экен. 45 07 72 дейт. Мунун ичинен экөөсүнүн документи 2007-жылы берилиптир. Дагы бирөөсү качан экен? 2007-жылы бул жерди сатууга аракет болгон окшойт, ошол маалда документ жасалыптыр. Ушундай. Дагы жакшы, ушунча документ жасапсыңар, аракет кылыпсыңар, бирок сата албай калганыңар жакшы болуптур. Ушул жерде сизге чейин директор болуп кеткендер. Сиз го эми азыр мен сизге эч кандай доомат кое албайм. Анткени болгон 6 ай отурупсуз. 6 айдын ичинде 30 машина таштанды чыгардым деп атасыз. Анан ижарага берип тетиги коттедждердин эшиктерин оңдоттум деп атасыз. Ишке киргизип койдум деп атасыз. Суу. Анан сууну, светти, канализацияны жолго койдум деп атасыз. Бул 6 айдын ичинде кылган ишиңиз экен. Анга түшүндүм. Бирок
Ага, анда 8-6 айдын ичинде ошончо иш кылсаңыз, анда буга чейинки акыркы 9 жыл, 10 жылдын ичинде отургандар, анда эмне иш кылышты анда? Мен түшүнбөйм, эмне кылып отурушкан болгондо да менде мурункулардын баары эркек болчу. Бүт эркектер эчтеке кылбай отура беришти. Бияктын баарын ушундай банкротствого келип, анан кийин сата турган нерсе болуш керек деп ойлойм да. Сатуу боюнча мен каршымын. Сатуу боюнча каршысыздар, бирок берки сатылып кеткен мүлктөрдү алуу боюнчачы анда? Сатылып кеткен мүлк мен ойлойм да, адам азыр могу доконсалардын заманы болуп атпайбы? Анан мен чындап эле өзү доконсара кандай десем, раз же нары доконса болобу, же бери доконса болобу дегендей. Азыр сатпайбыз дей турган болсоңор, анда мүлктөрүңөрдү таза кайтарышыңар керек деп ойлойм. Эгерде жок сатабыз дей турган болсоңор, наркыларды кайтарбайбыз десеңер, анда калганын дагы сатып туруп, бирөтөлө мындай тегиздеп алып, анан бул жагындан ошол жанагы фонддон түшкөн акчаларды анан ошолорго жолдомо берип коюп эле отурушуңар керек деп ойлойм да. Ошондо мен ошо бир тараптуураак болбойсуңарбы, баягы депутаттар айтмакчы, талтайбай дегендейчи. Же азыр чындап эле күрөшүп, баягы мүлктөрдү алам деген оюңарды укпай атам. Же болбосо мүлктөрдүн баардыгын кечиребиз, баардыгын. И мындан калганын дагы сатабыз. И болду, биз ушул таза эле жанагы укук коргоо менен эле алек болобуз деген оюңарды укпай атам да мен. Ыдырыс мырза. Бир жагыңсыл оюңар кандай дейм? Объектлер боюнча айтайын. Объектлер боюнча мына ажол өтөдү. Бул биринчи мыйзамдын айланасында эле иш алып баралат экенбиз да. Биздин объектлерибиздин сатылганы тетигил 93-94 жылдардан бери башталган экен. Четинен айрымдарын профсоюз уюму өзү билбейт. Өздөрү билбейт. Анткени ал замандан бери адамдар бул дүйнөдөн өтүп кеткендери бар арасында. Пенсия чыгып 80-90го чыккандары бар. Ошол эле мына өткөндө сиздер деле жакшы айттыңыздар, ошол арасында карапайым жөнөкөй адамдар алган эмес. Өзүңүз жакшы билесиз. Бизде ар дайым ар убакта баягы эле төбөсү көрүнгөн адамдар катышып келген. Эми кайтара тургандар боюнча мыйзамды өзүңүз жакшы билесиз. Мен жаңылбасам, кылмыш жазык кодекс, процессуалдык кодекстин ушу 110 беренеге кирип калган, өзгөртүлбөдү. 10 жылдан беркисин эле. Ошол азыр текшерүү жүргүзүп атат. Мисалы мен мисал келтирип берейин. Ош шаарында ушу сиз аябай барып текшерип жана ошол активно катышып карап бердиңиз. Сизге деле чоң рахмат. Ошол жерде көзүбүздү ачтыңыздар. Көп нерселерин мен өзүм деле билбептирмин. Ушул объект бизге карайт, бирок территориянын ичинде. Ошолор боюнча азыр бизде мындай абдан жана катуу иш-чаралар жүрүп атат да. Мына прокуратура айттым го, байма-бай байланышып атабыз деп архивный документтерди сурап атышат. Каяктан эмне болгон биринчи жана отвод деп коет эмеспи? Биринчи. Ошондон баштап атышат да. Анан кандай качан кеткен. Ошолорду дайындап алып туруп, анан кийин инициировать этип, анан исковое заявление жана доо арыздарды жазатып, азыр сотко өтүп атат. Мисалы, бүгүнкү күндө ушу тапта бизде 11 доо арызы мүлккө байланышы жок. Бул жалпы. Ал эми ар бир объекттин ичинде өзүнчө дагы бар. Президент айтып атат, акыркы 10 жылдан бери агын деп атат, бирок менин оюмча бул ошол мыйзам өзүнүн өктөмдүгүн көргөзүш керек дагы. Деги эле ошол профсоюздун мүлктөрүн мыйзамсыз менчиктештиргендер бардыгы жазаланыш керек. Мыйзам эч качан баягы кош стандарттуу иштебеш керек. Жок дегенде саясат кош стандарттуу болбош керек. Же мыйзам менен иштешибиз керек, же саясат менен. Эгерде саясат менен дей турган болсок, анда азыр Ошто мисалы Тешикташ базары деген бар. Ошол базар 1995 жылы эмеге берилген, сатылган. Мына ошол иш азыр тергелип атат, сотко өтүп атат. Кара суу базары 95 жылы менчикке өткөн. Ошол дагы азыр мамлекетке кайтарылып атат. Эмне үчүн пансионаттын 2007 жылы менчиктештирилген Койчукулов, Маматкарым менчиктештирген мүлк кайра артына кайтарылбаш керек. Абдан сонун кайтарылыш керек. Эгерде биз саясатындай, биздики ушундай, биз доконсабыз, биз мыйзамга карабайбыз, биз бардыгын улутташтырабыз десеңер, анда бардыгын улутташтыргыла. Жок, биз мыйзамды карайбыз десеңер, анда Кара суу базарына тийбегиле. Андагы эменин Койчукуловго тийбегиле. Анда 2000 канчанчы жылы деп атасыңар? 2005 жылы, 2007 жылы жанагы Мадумаров кол койгон протокол боюнча анда аны дагы карабайлы анда.
эгерде срок давности дегенди карай турган болсок, эгерде жок, срок давности биз кызыкпайбыз, биз саясий чечим кабыл алабыз десеңер, анда саясий чечимди бардыгына бирдей кабыл алалы дагы ошол профсоюздун мүлкүн менчиктештиргендер кайра кайтарылыш керек. Ошонун катарында Мамат Карим дагы. Так, эчеке анан муну кандай десем, эмне болот эми? Бул ушун менен сиз азыр директор болуп отурасыз, директорлукту бербей атасыз. Анан качанга чейин туруштук берем деп ойлойсуң? Билбейм эми. Тияк тынчыса балким иштетет нормально. Аякта дагы эме болуп атпайбы? Баары уже тиги Кызаевдин Томакаттын ишине нааразы болуп, ишин вообще жактырбай, анан эме коюп атышат да. Же нормально иштейсиң, же болбосо кет деп. Бирок нормально иштей турган кишилер эмес булар. Финансылык документтер менен таанышып көрдүңүзбү? Мисалы, акыркы 10 жылдын ичинде бул жака акча салыныппы өзү? Салынбаптыр. Акыркы 20 жылдачы? 20 жылдыкын билбейм, кийинкилер директорлор менен сүйлөшөм да берилбептир. Бир тыйын акча келген эмес. Бир жылда ошо 6 айдын ичинде канча киреше таптык десеңиздер болот эми? 3 миллион 470 миң таптык. Эми жанакы арендага берген коттедждердики. Ооба. А бирок аны кайра эле ошол оңдоо иштерине кетирдиңиздер, короттуңуздар. Канча жылдан бери двой властия болуп келатат. Эң биринчи председатель башы таза болуш керек да. Бул ушул Чолпон ата пансионатынын ичи. Бул жээк тарап наркы мына көл. Анан бул жагы бак, бул бак эмес, бул чытырман токой болуп калган. Тикенек гана болуп калган. Мына ол чычырканак басып кеттир. Анан азыр директорунан буларды эмнеге албайсыңар десем, айтат, муну алганга экология уруксат берген жок дейт. А муну чычырканактарчы, монорду эле курган. Буну деген чырганакты экологиядан разрешение алмайынча уруксат бербейт экен. Бир кичинекей эмесин алганга очойгон штраф экен, чырганакты алганга. Экологияга барып сураган болсо уруксат алалуу деп. Болбойт деп койду, албагыла деп. Ушинтип жата бериш керек экен, эртең бул мынтип басып келе берсечи мына жака. Ошону кандай кылыш керек, ошону да чечиш керек болду, билбейм. Алыш керек бул курортный зонада болбойт. Мен ушул экологияга дагы түшүнбөйм да. Бул чычырканакты баягы кызыл китепке кирген өсүмдүк дешет экен, макул. А бирок чычырканак бул кайсыл жердин дарагы? Бул бадал жанагы кашаттардын, коктулардын, сайлардын ичинде өсө турган өсүмдүк. Анан муну пансионаттын ичинде муну коруп не кылабыз дейм да. Себеби бул эртең ушинтип токой болуп калса, ичине бир жуп чөө келе турган болсо, эртең бул пансионатка келип аралап баса албай турган болуп калат. Анан ушул экологияга мен таптакыр түшүнбөгөнүм, экология саясатына такыр түшүнбөгөнүм мындай. Жолдун боюнда, мисалы бир тротуар кылыш үчүн ошол жердеги жанагы бир даракты алып, ордуна мындай четине жылдырып, жакшылап бир дарак эгейин десең, ошого атайын уруксат алышың керек. Уруксатсыз алып койсоң, штраф жазат. А бирок мынандай пансионатты мына 17 гектар деп атат. Ошо 17 гектарды карабай, сугарбай, ошо 17 гектардагы бактын бардыгын ушу кыйратып, кууратып салсаң, штраф жок. А бирок жок, мына куурагандарын алайын, муну тазалайын, иретке салайын десең, штраф бар. Көрө бериңиздер эми. Биздеги саясат ушундай. Бирөө келип иштейин дейт, а бирөө келип ошону буттан ушул тосуп жанагантып турат. Анан эми азыр буларды ошон үчүн айтам да мен. Сатыш керек, же көп жылдык арендага бериш керек, же болбосо мындай бир башка жолун табыш керек. Бул жерде мамлекеттик кожоюн кылып кармап отурбаш керек. Азыр мен ушул Ысык көлдү аралап жүрүп, Ысык көлдүн көчөлөрүн көрүп, бирде мен байкадым да. Ысык көлдүн көчөлөрүндө чет өлкөлүктөр аябай топтоо менен жүрүшөт. Ар бир 3-4 адам бул чет өлкөлүк экенин көрүп турам. Демек, бул жерде жана муктаждык бар. Адамдар келип атат. Туристтер бар. Болгону аларга жакшы тейлөө, кабакта ачкан мындай бир жакшы кабыл алуу, анан мындай бир тазалык гана керек да. Азыр биз туризмди чанып кете албайбыз. Туризм биздин Кыргызстандын эшигин каккылап турат. Ач эшигиңди, биз кирели, сага акчаңды берели деп турат. Биз ошого жараша
аракетти гана кылып коюшубуз керек. Бирок кылбай койгонго айлабыз жок. Биз баары бир кылабыз аны. Анткени акчасын сунуштап эшигибиздин алдында босогобузда туристтер келип турушат. Алар акчасын сунуштап атат. Биз анын акчасын алганга зарбыз, алалы деп атабыз. Ошондуктан монондой жерлерди биз баары бир айласын таап, жакшылап, эффективдүү иштетишибиз керек. Мына ошон андан башка биздин жолубуз жок такыр. Азыр болгону кантип ушуну айласын табабыз. Айласын табуу кыйын эмес. Эгерде ушунчалык эле биз эптей албайтсак, ушунчалык эле биз өзүбүздүн башыбыз жетпесе, анда эч уялбай эле ошол эле Грузиянын, ошол эле Турциянын мыйзамдарын биз көчүрүп алып келип туруп эле кабыл алып беришибиз керек. Анан ошол алар кантип өнүгүп атат? Жеке менчикке көбүрөөк басым жасап атабы? Биз да ошону кылалы. Алар кандай сунуштарды көргөзүп атышат өздөрүнүн ишкерлерине? Балким биз дагы ошону кылалы. Анан орустарды карап отура бергенде пайда жок. Орустар дүйнөдөн артта калган. Орустар экономикалык жактан бизден алдыда эмес өтө көп. Дүйнөнүн артында жүрөт. Гилтейген Россия, ошо гилтейген чоң Россиянын азыр экономикалык көрсөткүчү Түштүк Корея кичинекей кенедей болгон, картаны карасаңыздар, кичинекей кенедей болгон Түштүк Кореянын экономикасы менен дээрлик барабар. Көп айырмаланбайт. Кичинекей Корея ошол аралда отуруп алып ошончо байып атат. А гилтейген Россия байыбай атат. Ошол сыяктуу эле биз дагы Россияны көчүрүп отуруп, Россияны дуурап отуруп, биз байыган жокпуз. Биз мунуга окшогон жерлерибиздин бардыгын кар кылдык, кор кылдык. Биз муну менен алыска кете албайбыз. Муну 30 жылдан берки заман далилдеди. 30 жылдан берки жашообуз муну көрсөттү. Ошондуктан мына жогорку кеңештин депутаттары ушул профсоюздар жөнүндө мыйзамды тез аранын ичинде нары же бери кылыш керек. Муну же бая дагы кайталап айтам, же көп жылдык арендага берели, же болбосо биротоло саталы. Түшкөн акчага башка маселелерибизди чечели. А ишкерлер ишин кылсын. Эгерде профсоюзду мындай буларды эффективдүү иштетебиз дей турган болсо, мамлекет менен биргеликте, ГЧП деп коебузбу, государственное партнерство депчи, ушундай бир эмеде иштетип алып барса болот. Болбойт эмес. Мисалы мен ошол эле өзүм ушу профсоюзда жүрүп Өзбекстанды көрүп келдим да, 2 сапар барып келдим. Ташкент. Ал жакта ушундай болгон экен, аларда да өнүккөнүнө бир 5 жылдын тегереги болуптур. Аларда да ушинтип айланып биздикинде эле окшош болгон экен. Бүгүнкү күндө эми баа кирсең чыккыс да. Кыскача айтканда укмуш. Алып барса болот, жасаса баары болот. Баары болот. Анан биздики бүгүнкү күндө ушу карыздан баш чыкпай эле аксап атат. Кыскасы сатпаш керек. Профсоюзду жаңы форматта кылыш керек. Жаңы форматта. Профсоюз бул керек. Туура айтасыз, жана өзүм дегенде өгүзөй күчүм бар деп, ал частниктер ошондо иштейт. Бул жерде деле өстүрүп койсо болот. Мен өзүмдүн практикамда Турцияны да көргөм. Эми Турцияда дагы өзүңүз жакшы билесиз, сөз жок. Аларда да профсоюз күчтүү иштейт. Москваны мына көрдүм. Москвада да күчтүү иштейт профсоюздар, аябагандай. Анан биздики эле аксап атат, Кыргызстандык эле. Болгон эле ушул жанагы эмнеде системаны өзгөртүп дейбизби, жоксо жаңы форматта эле кылып койсо туура болот. Муунда муунга эле өтүш керек. Менин пикирим, оюм ушул. Но суунун ушул Ысык көлдүн шарын, Ысык көлдүн мына добушун угуңуздар. Сонун. Баягы Алыкул Осмонов Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп ырдаган көлдүн жээгинде турам да. Анан ошол Осмонов, Алыкул Осмонов даңазалап ырдаганчалык дарамети, ошондой бир сулуулугу, кооздугу бар. Ысык көл азыр ушинтип кор болуп, кар болуп отурат. Анткени ошол Ысык көлдүн жээгин убагында жанагы профсоюз деген ар түрдүү ушундай саясат менен, жакшы тилек менен ар түрдүү мекеме ишканаларга бөлүп берсе, ал ишканалардын көбү жоюлган. Жоюлбай калгандары ошону уурдап бүтө албай атат дагы эле. Анан азыркы мынау Чолпон ата пансионаты ушунчалык кенен өзү мына жээги тетиги жака чейин, бул жагы тетиги жака чейин. Анан бул жакта пирс көрүнбөйт. Анан мен бир эле нерсени айтып көргөзүп берейин азыр мына. Бул жагы бүт мынау чычырканак тикенек баскан жээкти. Наркы жактардан бери ушул чычырканак баскан. Анан мунунун кебетесин караңыздар эми.
Бул баягы кийим алмаштырган, ушу кийинип чечине турган жай. Картайган, өзүн өзү көтөрө албай, өзүн өзү бага албай, куураган, ушу дарманы кеткен, алжыган, ушу союздай болуп турат. Союз кандай болсо, СССР бул ошондой болуп турат. Союз ушинтип куурап, күчүн жоготуп, темирдей бекем баягы өзүнүн конструкциясын жоготуп, анан кийин кулап калган. Азыр эми ошонун бир калдыгы, мындай алганда бир кичинекей бир калдыгы ушул Чолпон ата пансионат. Ушинтип жатат. Азыр эми жанагы директор айтып атат, муну жана Тумаков дегени бул жерди Садыр Жапаров алам деп атат, президент алам деп атат. Ошон үчүн сат деп атат, биз сатышыбыз керек деп. Анан берки биз иш кылалы, муну оңдойлу десек, жанагы биринчи леди, мындай алганда Садыр Жапаровдун аялы Айгүл Жапарова тоскоолдук кылып атат дегенге чейин сөздөрдү айтты деп атат. Азыр ал боюнча үндөр дагы бар экен, телефонда айтылган. Ошол үндөрдү мен сага беремин деп атат азыр. Бул эмне деген нерсе? Эгерде ошол сөз жалган боло турган болсо, ошол президентке, президенттин үй бүлөсүнө карата ушундай жалган маалыматтарды таратып, ошол президенттин атына жамынып иш кылгандыгы үчүн ал сөзсүз жазаланыш керек. Эгерде жок, президент чындап эле ушундай ниети болгон болсо, ал Тумаковго белгилүү боло турган болсо, президенттин аялын ушундай ушу жерди өзүм алып алайын деген ниетте боло турган болсо, ал абдан уят. Ал кечирилгис нерсе. Себеби президент иштейм деп келет. Бирдемелерди алып алайын деп келбейт эч качан. Андай келбеш керек. Президент элге кызмат кылам деп келиш керек. Мен ушу элдин мүлкүн алып алайын, өзүмө ыйгарып алайын деп келбеш керек. Бул бүтүндөй адамзаттык баалуулук. Падыша элге иштеш керек. Падыша өзүнө иштебеш керек. Мына. Так, бул 61-жылы уюштурулган пансионат экен. Андан акыркы 9-10 жылдан бери дээрлик иштебейт экен. Бирок ошол азыркы директор айтат, ушу 6 ай иштептир, ушу 6 айдын ичинде 30 КАМАЗдан ашык ушу куурай, суурай таштандын чыгарыптыр. Бирок ошондон кийинки абалы ушул. Анан азыр мынаны караңыздар. Бул баягы согуш жылдарында баягы сүрөт болчу эле го, биздин адабият китептерде. Все ушли на фронт деген бир аял бар эле, колун мынтип турган. Ошол аялдын артында мындай эшик терезелерге ушундай крест коюп коет эле. Кудду ошол бизде азыр согуш болуп аткандай деп ойлойсуң да, мындан карап. Бул аялдардын душу экен, а бул эркектер жуунуучу душ экен. Анан бул жагы туалет экен, даараткана. Бул жагы мужской дейт, аркы жагы женский дейт. Мына. И биз ушундай абалыбыз менен азыр биз туристтерди багабыз, биз туристтик өлкөбүз деп атабыз да. Ошол туристтерди макул, туристтерди багалы, туристтерди тосолу, алардын тыйынын алалы. Бирок аны үчүн ошо туризмди кантип өнүктүрүш керек? Кандай кылбаш керек? Кандай кылуу таптакыр мүмкүн эмес. Ошону билген бирөө болуш керек да. И ошону баарыбыз угушубуз керек да. Мисалы, айтып атпаймынбы? Муну же ушундай жерлерди кор кылбай, кар кылбай, аны же баягы көп жылдык ижарага берели. Же болбосо ачык эле саталы аны. Баягы мисалы биз азыр Европага көзүбүз түшөт. Эмне үчүн? Анткени Европада жеке менчик аябай өнүккөн. Биз азыр Грузиядагы реформаларга көзүбүз түшөт. Садыр Жапаровду ошо Саакашвилидей болсо экен деп тиленип, ошодон ушунчалык үмүт кылышкан. Грузияда эмне кылышты алар? Грузияга Саакашвили келип айтты. Биз уяттан башканын бардыгын сатабыз деди. Өзүбүздүн уятыбыздан башканын бардыгын сатабыз деди. И сатты. Азыр Батуми деген жери эми барсаң кыргыздар барып ошол жерден үй алып атат. $5,000 төлөп, жана айттым го, $5,000 төлөйт болгону. $50,000 үйдү, бир комната үйдү алып атат. 10 жылга кредит деп атат. Кредитти өздөрүнүн ошол грузиндердин банктары берип атат. Кыргыз барып, ошону анан $5,000 берип алгандан кийин, калган $45,000 кредитти мойнуна илгенден кийин 10 жылдын ичинде төлөйм да акырындап деп төлөп атат. Алар ошол бир батирин сатып атышат. И ошодон эмне грузиндер жоголуп кеттиби? Тескерисинче өнүгүп кетип атпайбы? Бизде болсо жок, бирөөгө бирдеме берсек, ой дат, биз жерибизди алдырып койдук дейбиз. Алдырбай койгондогу абалың ушул, айланайын кыргыз мынан карачы. Абалың ушул. Алдырбай мына сакта макул, эч кимге бербе.
Өзүбүз башкарабыз дегиле. О чалдарды коюп койгула. Ал чалдарың ушу мынтип жатат ушул. Же өздөрү кыла албайт, же бирөөгө бербейт. Анан отуруп алып четинен кесип, кертип, сатып жеп атат. Эми мына жердеги абалын көрсөң коркосуң. Эми бул азыр эжеке айтып берип атат. Мунулардын баардыгын быйыл краскалап, жанагы ижарага берсек, ошолорду жанагынтип өздөрү акчасын салып оңдошту дейт. Оңдогондого абал ушул. Наркы бетин карасаң, нары жакта баягы бий аянтчасы бар экен, анын абалы бир кызык. Мына жакта футбол аянтчасы бар экен, ал бир кызык. Андан нары жакта дагы бирдеме турат, бир түшүнүксүз бул. Бул жерде келип, ужас кино тартыш керек. Баягы ким бар эле бир ушундай ужас кинолорду тарткан бир режиссер бар эле дүйнөлүк, белгилүү. Ошол эле чакырып келип, ушул жерге кой берсең, ал жыргап калат да, анын үчүн бейиш бул жер. Ужас кино тартканга. Атайын декорация жасаштын эч кереги жок ага. Декорация даяр бизде. Ужас кинонун декорациясы бул. Анан мына сасна. Бул жок эле дегенде бир 30-40 жылдык болсо керек. Анан бул кураптыр. Кураган экен, экологияга келиптир дагы мына белги коюп, ушуну кескиле деп уруксат берип кетиптир. Бирок ушул экология ушуну куратканыңар үчүн деп штраф салды экен, салбады экен. Кимдир бирөө мени азыр ушул эгерде мен мындай экология болсо, экология мекемеси, экологияны сактоо, аны коруу, аны өнүктүрүү мекемеси эгерде чындап мындай туура логика менен иштей турган болсо, ушул профсоюз комитетин, же болбосо профсоюз уюмун, же болбосо ушул пансионаттын жетекчилигин, администрациясын кадимкидей келип туруп канча дарак кураган болсо, ошол дарактын баардыгы үчүн айып салыш керек да. Себеби айлыкты алдың, отурдуң ушул жерде. Эмне үчүн буга жок дегенде бир билектей сууну ошо бир сезондо бир 2 жолу алып келип ушул жерге куюп кое алган жоксуң деп. Ошол логика иштеш керек. Жок, бул жерде булго азыр эми кураптыр, бул али жыгылып калып эле экен. А мынау кыйла болгон окшойт курганыга. Бул уже мындай ичи курттап, пөк болуп, уже мындай эме болуп калыптыр. Мына, тепсең кетип атат. Мунун кыйлаганына кыйла жыл болгон окшойт. Ушинтип куратып, таптакыр колдон түшкөндө анан сатасыңарбы? Не кыласыңар? Же болбосо жанагы бала бакча куруш керек, мектеп куруш керек, оорукана куруш керек деп аткан акчаларыңарды ошол жол курбай, оорукана курбай, бала бакча курбай, мектеп курбай, анан ушул баягы чалдар куратып салган, таптакыр колдон түшүрүп салган пансионаттарды ошол бюджеттин эсебинен оңдойсуңарбы? Логика каякта? Мына мен келаткан жерди мындай куураган дарактардын аллеясы деп койсоңуздар болот. Бул ушул Чолпон ата пансионатынын ичинде жайгашкан. Өзү негизи Союз деле буга кыйратып акча салган эмес. Мындай карасаң. Жалаң жанагы жыгачтарды алып келишкен. Жыгачтардан анан кичинекей сооружениялерди курган. Мисалы, жанагы адамдар жата турган уктоочу бөлмөлөрдү салган, башка ашканаларды салган, бардыгы жыгачтан болгон. Буга өтө көп деле архитектуралык бир ойлонуу, чыгармачылык, анан бир материалдарды тандоо деген саясат деле убагында болгон эмес. Бул жердин азыр жери гана баалуу. Эми ошол жери дагы, жеринин баасы азыр алтынга чыгып турган маал. Ошон үчүн бул жерге көзү кызарып, бул жерлерди сатуунун аракети азыр эжеке айтып атат, бар. Анткени бул жерди ошол бөлүп сатуу үчүн бир толук жерди 3кө бөлүп, 3 башка госакт кылып коюптур. То есть мунун кожоюну эртең бул сатыла турган болсо, 3 башка кожоюнга сатылат. 3кө бөлүнүп сатылат. Майдалап. Так, мына ушул курап, өңүн да жоготкон, сапатын да жоготкон, колдон түшүп бараткан, куурай болуп калган мындай коттедждерди ушул жаңы директор келип 6 ай иштеп, ошо 6 айдын ичинде ижарага бериптир. Ижарага көрсө алам деген адамдар бар экен. Анан алар дагы өтө чоң жанандай болбосо керек. Бул жерге өтө олуттуу, өтө акчалуу адамдар аренда алам деп, арендага ушул жерди алат элем деп келбейт, анткени коркот. Анан азыр 3 жылдык келишим менен ижарага бердим дейт. Мынтип жаңы эшиктерди коюптур. Ичине керебеттерди коюптур. Ага жанагы төшөк орунду жасаптыр. Мынтип баягы электр
зымдарындагы монтажын кайрадан жасап чыгыптыр. Бир сезон иштептир, дагы 2 сезон иштеш керек да. Эми буларды иштетеби, иштетпейби азыркы эми улам профсоюзда бийлик алмаша берсе, улам бир директорду кетирип улам жаңысын алып келе берсе, жыргатпайт го дейм. Вас посадят в тюрьму. Не надо. Мына ушул сахнада илгери мурдараак Союз учурунда индийский кинолор тартылчу, коюлчу. Мына ушул индийский кинону көрөм деп, мына жактагы жергиликтүү тургундар, анан бул жердеги эс алуучулар келип, ушул жерге топтолушчу, ушул жерде отурушчу. Бирок анын азыр актуалдуулугу жок. Ал кинолор коюлбай калган. Адамдар мынтип көчөдө отуруп кино көрбөй калган. Кино көрүүнүн башка мындан арзан, бирок мындан сапаттуу ыкмалары чыккан. Азыркы интернет, азыркы технология мына ушундай чоң мындай темир бетон сооружениелердин ажалын жеткирген. Эми азыр башка кино башталыш керек. Бул жерде мурда Союздун киносу болбош керек, индийский кино болбош керек. Бул жерде азыр жаңы заманбап жеке менчиктин доору болуш керек. Жеке менчиктин өкүмү болуш керек. Жеке менчиктин жыргалчылыгы болуш керек. Жеке менчиктин диктатурасы болуш керек. Мен ошентип ойлойм. Ушул жерде отурушубуз керек дагы, Союздун бийлигине дагы, Союз кезиндеги башкаруу системасына дагы, омин жайың жанаттан болсун деп батак коюшубуз керек. Элибиз бул ыйык Фуратка жетиш үчүн али да узак жол басар.